Вот начальник говорит денщику, там он председатель Сената или премьер-министр, кто бы он ни был, они денщики у своего начальника. Если он им скажет, вот как Швей говорит, сажать ложку кала, я уверен, сожрут. Алмазбек Атамбаев қазақ парламентінің спикерін, қазақ министрлерін деншік деп атады. Бирок биздин президенттин сөзүн эки кылбай, айт дегенде уйт деп иштеп бергендерге Атамбаев өзүнүн пейилин жайда. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Ниязов Фарид Абилиземович, Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси. Атамбаевтың мурдагы шопуру, түбөлүк вазири Икрамжан Илмиянов 3-чү даражадагы Манас орденин президенттин кеңешчиси кызматынан кетип жатып алганга үлгүрдү. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет, 25 лет он работает со мной. Год за 5, наверное. Ну, может быть, там, ладно, за 2-3. И всякое он проходил со мной. Есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит визирь хороший. Ну как я не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. А то завтра опять будет меня мочить. Товарищи журналисты, присутствующие здесь, прошу немножко за меня заступиться. Ну честно, они заработали. Курманжан Датка ордени менен Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова сыйланды. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаровтай бийликтин күчтүү оппоненттерин шайлоого катыштырбай койгон жана шайлоо процессинде болгон мыйзам бузууларга көз жумган Шайылдабекова мамлекеттеги жогорку даражадагы сыйлыкты алып жаткан кези. Быйылкы шайлоо эң киргил, эң ыплас болду. Мен тарыхта мындай шайлоону көргөн эмесмин. Анан ошондой шайлоону өткөрүүгө көмөктөшүп берген тиги айым Шайылдабекованын Курманжан Датка атындагы орденди алып отургандагы ого өтөр кыжыгымды кайнатат. Ал кайсы эмгеги үчүн? Көрүп билип турасың да. Шайлоо кандай тартипте өттү? Аткал кылсаңыз болмок да. Жок, мен андайга батын албайм. Сыйыңызга рахмат депчи. Шайлоо эң ыплас өттү. Акча, административ ресурс. Мурдагы жумада 200-гө жакын адамдар өлкөнү өнүктүрүүгө жана экономикалык социалдык реформаларды жүргүзүүгө салым кошкондор алышкан. Бул жумада Атамбаевдин сыйлыктарына татыган адамдардын саны дагы 2 эсеге көбөйдү. Сыйлыктарды кетип жаткан президент жаадай жардырды. Аналитический консорциум перспектива жоопкерчилиги чектелген коомунун координатору. Бишкек менен Оштун мэрлери даңк ордени менен сыйланды. Экинчи даражадагы Манас орденин президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов алды. Даңк ордени менен КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов сыйланды. Өмүркулов Иса Шейшенкулович, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. Ал эми Өмүрбек Текебаевди жана Аида Салянованы соттогонго шашып, бир нече мыйзам бузууларга барган башкы прокуратуранын прокурорлору Ботабаев Жахонгир жана Тагаев Нурландагы президенттин колунан сыйлык алышты. Акаев, Бакиев, Отунбаева, мына Атамбаев, булар бардыгы ошо социализмдин ошол конъюнктуралык ырычагын ушундай кубануу менен, абдан чоң каалоо менен сактап калышты. Ошонун эле бир копол, орой көрүнүшү кече болду. Чынында эле мен телевизор көрүп отуруп, жерге кирип кете жаздадым. Айтылган сөздөргө дагы, жасалган мамилелерге дагы, ошону уялбай алып отурган менин ошол мекендештериме дагы чынын айтсам жакшы болбой калдым. Президенттин саясатын колдоп 1 жыл бою аны мактап келген Ак Үйдүн эксперттери дагы белексиз калышкан жок. Даңк медали менен эксперт Жумакадыр Акинеев, саясат таануучулар Бакыт Бакитаев, Токтогул Какчекеевтер сыйланышты. Билесиздер, убагында жаңыдан 10-жылы, 11-жылы шу бийликти жакшы деп айтыш, Атамбаев жакшы деп айтыш өзүнчө бир эрдик болчу да. Bir ekspert, jurnalist Атамбаев жакшы иштеп атат десе, тепкилеп эле жатып калчу, ачык айтайын. Ошондон бери мына чыдап жүрөт. Бир топ көрүп турам, отурган эксперт, журналисттерди. Рахмат. Бийликти мактагандар баатыр болсо, анда бийликти сындап, кысымга алынган адамдарды ким деп айтса болот. Аларды Атамбаев ойлонбой туруп эле душмандар деп атаган. Эгерде мен 6 жыл ичинде урматтуу кетип жаткан президентибиздин жасап жаткан иштерин ушундай жакшы, абдан жакшы экен деп турган болсом, анда мен жасакер болуп калам. Эгерде жок, эч нерсе жасалган жок, бардыгы кыйрап жатып калды десе, анда мен жалганчы болуп калам. Ачыгын айталы, мен окумуштуу катары ушинтип айтат элем.
Сыйлыктардын баркын кетирген Атамбаев ушул аптада Орусия президенти Владимир Путинди 1-чи даражадагы Манас ордени менен, Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёевди Данакер ордени менен сыйлады. Ал эми бул кадамы менен Орто Азиянын аксакалы Назарбаевка карата чоң таш ыргытты. Сыйлыктарды бергенде да өзүнүн бир мындай тартиби бар. Мисал үчүн биринчи грамота берет, андан кийин эмгек сиңирген ишмер дейт, же болбосо отличник кылат, андан кийин өкмөт сыйлаш керек, андан өкмөттөн кийин анан президенттик деңгээлге чыгып, анан президент сыйлайт. Бирок Атамбаевдин доорунда эч нерсе сакталган жок, мындай тартиптер сакталган жок, каалагандай берип атты. Бары аз келгенсип эми жубайым Раиса Атамбаева мага 30 жыл түткөн үчүн эрдик медалин берейин дедим эле деп кептин четин чыгарып койду. Я хотел дать орден мужества своей жене сегодня. 30 лет меня терпеть. Я говорю, надо мне тебе эрдик дать. Она говорит, нет, говорит, еле меня уговорила. С моим характером меня терпеть 30 лет, конечно. Нам в январе будет 30 лет. Дал бы я эрдик, заслужила она. Но она прям со слезами говорит, люди, говорит, не поймут. Эми Атамбаевка жубайы татыса ал жакшы болду. Бирок ар бир тактыга отурган президент жубайына эрдик берип отурса, чын эле эрдик жасап күнү-түнү өлкөнү сактагандар кантет. Рас, Раиса Атамбаеванын эрки бар экен, болгон мүмкүнчүлүктү колдонгон жок. Манас орденин баркын кетирип атабыз, майдалапчы. Манастай эмгек жаса. Эл демеле Атамбаевтай сурагандай болсун да. Сиз ушуга бериңиз, бул Манаска татыктуу деп, анан өзү отурган эле кабинетте мен буга берем, ага берем деген тартип болбойт. Бул мамлекеттик сыйлык, мамлекеттин атынан. Ал өзүнүн чөнтөгүнөн жазган жок да. Же медаль менен орденин артында штампы бар бекен. Именно Атамбаевдин ишканасы чыгарган депчи. Ал мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө комиссия аркылуу өтүп келип атпайбы? Туура эмес бул дагы. Алмазбек Атамбаев өзүнө жакын адамдарынын баарына сыйлык берип жыргатты. Жакында анын колунан даң калган депутат Сайдулла Нышанов эми Атамбаевка Кыргызстандын баатыры наамын бериш керек деп оозду ачырды. Асел Сайызбековна, мен сунуш кылат элем Алмазбек Шаршеновичке биз Кыргызстандын баатыры деген наамды берсек, ошонго сунуш кылсак, мен ойлойм депутаттардын көбү колдоп берет. Ушуну мен сунушуму добушка койсоңуз, эгер депутаттар колдоп берсе, биз жаңы шайланган президенттин алдына койсок, ал киши да чечет. Рахмат. Ушул аптада дагы бир биздин коомчулуктун жүзүн көрсөткөн бир окуя болду. Атамбаевдин тагынып турган саатын чечип алган журналист кепке түштү. Эшилип костюм шымшырабаганга рахмат. Аман тур, аман бол деп Атамбаев журналистке кол саатын белек кылды. Орден, медаль, наам, грамота. Жада калса саатыман бери чечип бердим деп ойлонгон Атамбаев ушинтип президенттик тактыны өзүнүн мураскерине өткөрүп берди.